Кутмандуу күнүңүздөр менен Медиа Кыздар Академиясына кош келдиңиздер. Күндүн ысыгына карабастан, сейилдегенге карабастан, жумуштун сабактын бардыгына карабастан биздин онлайн форумга кошулганыңыздарга чоң рахмат айтып кетчүмүн. Бүгүн бул форум онлайн түрүндө өтүп жатат. Менин атым Айзат Русланова. Сиздер менен бүгүн форумдун башынан аягына чейин болуп, спикерлерибизди угуп, оюндарды ойноп, сиздер менен башынан аягына чейин болом. Форум тууралуу айтмакчымын. Бул форумдун көп артыкчылыктары жана өзгөчөлүктөрү бар. Биринчиден, форум кыздарга гана арналган. Кыздардын арасында талкуулар өтөт, бизди тынчсыздандырган темаларды, бизге кызыктуу суроолорду берип талкуулайлы. Сырларыбыз менен дагы бөлүшөбүз албетте. Андан башка дагы силер каттоодон өтүп атканда дагы ойлондуңуздар болуш керек. Кайра онлайн, чарчадым, тажадым, бир жылдан бери онлайн окуп атабыз, онлайн иштеп атабыз, жашообуздун баары онлайн болуп кетти. Чарчадым, тажадым, каттоодон өтпөй эле коеюн деп ойлонсоңуздар, туура кылдыңыздар. Бүгүн форумга кошулганыңыздар үчүн рахмат. Дагы бир жолу, анткени форум башка форматта өтөт. Биринчиден, эсиңиздердеби, биз Zoom сабактардан, Zoom встречалардан жумуш боюнча чарчадык, бирок биз YouTube'дан ар кандай видеолорду көргөндөн чарчабайбыз, Ошол видеолорду чарчабайбыз, анткени алар бизге кызыктуу, өзүбүз тандап алабыз. Анан бүгүн дагы сиздер биздин форумду тандап келдиңиздер. Биздики форумубуз YouTube шоу форматында өткөнгө аракет кылып атабыз. Биз менен болуңуздар. Эң акыркы ушул форумдун өзгөчөлүгү бул болсо, бүгүн биздин форумдун спикерлери Кыргызстандын эң мыкты чыган кыздары. Ар кандай тармактардан сиздер менен тажрыйбасы менен бөлүшөт, сиздер менен сырлары менен бөлүшөт. Анан кызыктуу суроолорду бергенге аракет кылыңыздар. Анткени кызыктуу башкача бир суроолор болсо, биз сиздерге сөзсүз түрүндө белек кылабыз. Активдүү катышканга аракет кылыңыздар. Биздин эфирибиз азыр Бишкек шаарынан болуп жатат. Сиздер азыр чатка жазып чыгыңыздар. Сиздер кайсы шаардансыз, канча жаштасыз, эмне менен алектенесиздер, айтып чыксаңыздар болот. Анан эң негизгиси, бул форум эмнеге баарыбыз бүгүн чогулуп ошо медиа, бизнес, IT жөнүндө талкуу кылабыз. Бул эмне маанилүү болуп атабы? Эмне үчүн кыздарды гана чакырдык? Эң негизгиси, сиздер жаңылыктардан көрсөңүздөр керек, же досторуңуздан, курбуларыңыздан, мектептен, университеттен, жумуштан уксаңыздар керек. Зордук зомбулук күчөп жатат күндөн күнгө. Андан башка дагы ар кандай кылмыштар болуп жатат, ошо аялдарга, кыздарга карата. Ошонун баары бирок туура көрсөтүлбөйт, туура маалымат ала албайбыз. Анан биздин бул форумубуз медиа кыздарга арналган. Азыр мен биздин долбоорубуз жөнүндө айтып кетейин. Долбоорубуздун аталышы Медиа Кыздар Академиясы болот. Презентацияны экранга чыгарып, жакшылап угуп, көрүп, жазып алсаңыздар дагы жакшы болот. Анан дагы бир жолу кайталап кетейин. Кызыктуу суроолорго биз сонун белектерибиз бар. Белектерибизди сиздер көрүп жатасыз го. Бул жакта сумка, футболка, стикерлер, анан блокнотубуз, скетчбукубуз бар. Презентациябызды баштай берели анда. Долбоордун аталышы Медиа Кыздар Академиясы.
Долбоордун негизги максаты бул жаш кыздарга өзүнүн өзү өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүү. Анткени биз кыздар менен балдарды салыштырсак, кичине эмес, чоң эле айырмачылык бар. Мүмкүнчүлүктөрдө, билим берүү тармагында же жумуш издеп атканда биз анын баарын билебиз. Акыркы статистикага карасак, кыздардын, аялдардын айлыгы 30%га эркектердикинен азыраак. Анан мүмкүнчүлүктөрү дагы азыраак да кыздардыкы. Ошондуктан ушундай долбоорлор бар, биз мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Андан башка дагы мен айтып кеткендей, медиа чөйрөгө аялдардын көйгөйлөрү боюнча коомдук дискурсту жаратуу. Анткени биз акыркы убакта аялдар, кыздар жөнүндө маалымат чыкса, бул биринчиден зордук зомбулук жөнүндө эң негизги эле ошондой повестка деп коебуз, ошо зордук зомбулук аялдарга карата. Анан же акыркы маалыматтар Айзаданы өлтүрүп кеткен, ага чейин Бурулай болгон, анан ушундай көп болду. Бирок баары туура көрсөтүлбөйт деп айтып кеткенбиз. Анткени ошол жагдайды өзгөртүү үчүн биз ушундай долбоор ишке ашырып атабыз. Биздин кийинки слайдда биздин долбоорубуз кайсыл жерлерде иштейт. Биз Кыргызстандын 7 аймагында иштейбиз. Анан Кыргызстандын 7 аймагынан бизге катышуучуларды дагы күтөбүз. 7 аймак, 7 шаар. Ким менен иштейбиз деп сурасаңыздар, биз ошо 7 аймактан тандалган кыздар менен иштейбиз. Кыздар 18-28 жашта болуш керек. Сөзсүз кыргыз тилинде контент жаратууга жөндөмдүүлүктөрү бар болуш керек. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар го, угуп атасыздар го, мен өзүмдүн кыргыз тилимди жаңы жакшыртканга аракет кылып жатам. Анан ошо сиздер дагы кыргыз тилиңизди жакшыртып контент жаратам десеңиз, анда биздин долбоорго кош келдиңиз. Андан контент жаратууга, медиа тармагына кызыккан жана аялдардын укугу боюнча маалыматы бар кыздарды биз азыр издейбиз. Кийинки слайдда сиздер биздин долбоорубуз кандай компоненттерден турат көрүп жатасыз. Долбоордо биздеки окутуу компоненти бар, андан кийин контент жаратуудан кийин идея, көйгөйдү чечүү компоненттери болот. Кийинки слайдда мен сиздерге окутуу компонентине эмне кирет айтып берем. Биринчиден, кантип жана эмнеге окутабыз. Биз азыр сиздерге сонун эксперт кыздар менен ушу медиа тармакта көп жылдан бери абдан тажрыйбалуу эксперт кыздар менен 4 модуль түзүп атабыз. 4 сонун курс, онлайн курс. Бул биринчиси контент деген эмне жана аны кантип жаратабыз. Экинчиси кызыктуу макаланы кантип жазса болот. Үчүнчү креативдүү влогдорду кантип тартабыз. Анан популярдуу подкасттар деген эмне. Ушундай курстарды сиздер өткөнгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Биз 7 аймактан 210 кыз тандап алабыз. 210 кыз биздин онлайн курстарыбызды өтөт. Онлайн курстар ушул 210 кызга эле арналган болот. Курсту өтүүгө медиа тармактан тандалган тажрыйбалуу менторлор дагы жардам беришет. Андан кийин кыздарыбыз ушул 210 кыз окуп бүткөндөн кийин кийинки этабыбыз бул контент жаратуу этабы. Ким контент жаратат? 210 кыздан
эң активдүү, эң жигердүү, креативдүү кыздарды тандап алабыз. Ал жакта 63 кыз тандап алабыз. Кыздар менен эмне кылабыз деп суроо берсеңиздер, берген жабдуулар менен кыздар контент жаратышат. Мисалы үчүн, эгерде сиз ушул 63 кыздын арасына кирсеңиз, бирок телефонуңуз же ноутбугуңуз же диктофонуңуз жок болсо, ошо влог жазганга, подкаст жазганга сиз биз берген техника аркылуу контент жарата аласыз. Биз полностью мындай снаряжение сиздерге беребиз. Сиз эң негизгиси контент жаратыш керек да. Ошо контент жаратып баштагандан кийин бул мындай процесс. Сиздер медиа уюмдардан стажировка өткөнгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Ошо Медиа кыздар академиясынын азыр бардык аймактарда партнерлорубуз бар. Ар кандай медиа уюмдар, ал жакта салттуу медиа дагы бар, жаңы медиа дагы бар. Салттуу медиа бул телевидение, радио, ар кандай гезиттер, жаңы медиа маалымат агентстволору. Андан башка дагы медиа менторлор менен тажрыйба алышат. Анткени контент жаратууда ошо менторлор жардам берип турушат. Мунун баарын эмне үчүн кылабыз? Медиа тармагында кыздар жөнүндө жаңылыктар, маалымат көбөйтүү үчүн. Ошо контент жаратып атканда, мисалы үчүн мен влог тартам десем, мен ошо кыздарга арналган влог тартышым керек болот да. Эгер макала жазам десем дагы, аялдар кандай маселелер менен беттешет, ошол жөнүндө дагы макала жазам. Анан биздики дагы кийинки этап бар. Ушул экинчи этапта 63 кыз өздөрүн жакшы көрсөтсө, андан кийин биз алардын арасынан 28 кыйын кыз тандалат. Кыздар кызыктуу медиа буткемпке катышышат. Ал жактан кантип медиа жана бизнес менен байланышкан долбоор түзсө болот. Анан эң жакшы долбоорлор бизден колдоо алышат. 7 кызга биз грант беребиз. Сиздики эгер суроо пайда болуп атса, ушул Медиа кыздар академиясына кантип катышам десеңиздер, биздики 1-июньдан онлайн марафонубуз ачылат. Эркин кыз, эркин сөз деп аталган. Марафондун темаларына сиздер сөзсүз бир пост чыгарышыңар керек. Социалдык тармакта Facebook, Instagram, TikTok же Twitter өзүңүздөр тандайсыздар. Хэштегтерди коюп, каттоодон өтүп, анан чакыруу кат күтө берсеңиздер болот. Дагы толук маалымат биз бардык баракчаларда беребиз. Айдиянын баракчаларына кошулуңуздар. Марафон жөнүндө жакынкы убакта сиздерге айтып беребиз, баарын жазып беребиз. Дагы бир жолу айтып кетейин. Азыр болсо биздики мотивация боюнча блог болот. Мотивация блогунда биздики Айжан Токтошева жана Зере Асылбек деген мыкты кыздарыбыз катышат. Айжан Токтошева бул көп жылдан бери жаштар менен иштеген, өзүнүн академиясын ачкан, дебат менен алек болгон дагы мыкты инсаныбыз. Зере Асылбек бул музыкант кыз жана ырчы кыз. Активдүү жарандык позициясы менен. Айжан менен Зере чыгармачылык боюнча сүйлөшөт, аялдар жагдайы боюнча сүйлөшөт. Анан көп кызыктуу маселелерди ошо Айжан менен Зере өзүнүн талкуусунда көтөрүп чыгышат. Сиздер сөзсүз активдүү катышып, суроо бериңиздер. Биздин мындай сонун белектер сиздерди күтүп жатат. Көрүшкөнчө.